Мадумаров Абдахан Кимсанбаевич Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 138-беренесинин 1-бөлүгүндө жана 210-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштар жасоодо күнөөлүү деп табылсын жана бул кылмыштар үчүн жазык кылмыш жоопкерчилигине тартууну эскерүү менен өтүп кеткенине байланыштуу жаза дайындалбасын. Мадумаровго карата колдонулган камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдын күчүнө кирген чейин өзгөртүүсүз калтырылып, өкүм күчүнө киргенден кийин Мадумаров токтоосуз бошотулсын. 2022 жылдын 21 январында Кыргыз Республикасынын Аскер прокуратурасынын токтому менен буюм кабылган коопсуздук кеңешинин 1-8 протоколдору иш материалдары сакталсын. 2023 жылдын 10 июнунда Кыргыз Республикасынын тергөө кызматы токтому менен сандуу кылмыш боюнча табылган бир даана Бүтүн Кыргызстан Эмгек партиясынан берилген квитанция жана келишим иш материалдары сакталсын. Иштешанын 1-майран сотунун 2023 жылдын 26 августунда токтому менен 1-02-02-002-265 идентификациялык коду менен Бишкек шаарынын Ашкабас көчөсүнүн 6-үйүнүн салган камак өзгөртүүсүз калтырылсын. 2023 жылдын 26 августунда Бишкек шаарынын 1-майран сотунун токтому менен төмөндө өкмүттөргө Бишкек шаар Островский көчөсү 66, Островский көчөсү 61, Токтол көчөсү 170, ошол болсо өзгөн район Куршапайга аты жок. Идентификациялык код 506-11-007-03-95 Сафари түстөгү 93-жылы мамлекеттин номеру УАЗ 21-061 үлгүсүндө автоунаа жана ак түстөгү мамлекеттин Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүнүн автоунаа салган камак өзгөртүүсүз калтырылсын. Өкүмгө нарыз тарап өкүм жарыялаган күндөн баштап 30 күн ичинде Бишкек шаар сотуна 1-майран сот аркылуу апелляция тарапты арыз сунуш келтирүү өктү. Төралык Кулдушев колу. Өкүм түшүнүктүү. Мошенничество боюнча укпай калды. А по каким статьям признали виновным? По каким статьям? 138 беренесинде 3-бөлүк жана 210 беренесинде 4-бөлүгүнө 1-бөлүгү жазсын. 338 Bu düğünlük şermendəçilik, tabi düğünlük şermendəçilik. Prokuratura aytıldı, yuridikal güçkü emas dep. Bирок bu ayın ошого карабастан күнөөнү деп таап берсеңер жалдырап отурат. Бул жеткен деп жапайычылык. Кудай буюрса, жумушкетте кечпи жеңет бар. Аллах насип кылса чындык биз тарапта ана 7 айдан бери ийненин учуна ийилип алар бир айып таба албай коюшту. Ийненин учуна ийилип алар айып жок. Мына өздөрүнө өздөрү тескери чыгып атат. Кылмыш мөөнөт өтүп кеткен, кылмыш мөөнөт өтүп кеткен болсо мыйзам боюнча кылмыш козголбойт. Ошондуктан сабатсыз сот, сабатсыз бийлик мына ушундай заман, биздеги заман ушундай. Биз күрөшөбүз, аягына чейин күрөшөбүз, иншалла жеңиш биз тарапта болот. Адахан мырза, азаттыктан чечим боюнча кандай комментарий бересиз? Чечим жашасын Кыргыз адилеттүү соту. Жашасын Кыргыз. Аман болсун. Мына прокурор өзү айтып атат. Мыйзамсыз ушул мыйзамсыз, бирок күнөөлүү деп таап берсеңер Мадумаровду деп жалдырап отурганы, бул эмне дегени? Бул жапайычылык. Бул кызылдай жапайычылык. Кеп маселе жөнүндө кетип бараткан жок, кеп Мадумаров жөнүндө кетип барган. Ушул жогорку кеңешке жеткирбей койсо, калпарбай койсо, барбай калса болот. Мунун түбү жакшы эмес. Ниети каралардын бүтүндөй бир жакшылык калпарбайт. Муну Аллах насип кылса, ар биринин өзүнүн башына түшө турган күн алыс эмес. Башкарууга чараңызды ошо сот чечими күчүнө киргенге чейин деди. Демек шаардык сотко чейин камакта болсо кандай болуп калды? Ошондон кийин дагы болушу мүмкүн. Мына өзүңөр карап көрсөңөр балдар, күнөөсүз деп табылсын дейт. Баягы эмне боюнча, булар койгон айып боюнча. Бирок күнөөлүү деп эсептеп бериңиздер деген ол логикага жакпаган жапайычылык. Мындай бийлик Кыргызстанда болгон эмес. Бирок бул бийликтин түбү сөзсүз түрдө аңга чыгат. Иншалла. Ага көп эмес. Ушундай жигиттер. Силерге дагы күч кубат, журналисттерди дагы аябай катуу басып атат. Чындык бир гана чыркыраган силердин колуңарда калды. Аман тургула, чындык ийилет бирок сынбайт дейт. Мен айттым. Чындык ийилбейт дагы. Иншалла сынбайт дагы. Кудай кааласа келечек бизде. Өкүмдү эгер жазоодон эскирүү мөөнөтү менен бошотулдум деп айтылгандан кийин 359 беренесин жазык процессуалдык кодексинин 359 беренеси менен чыгарыш керек болчу. Эмне дегенде ал жерде жазылып турат, абактан бошотулат деп жазылып турат. Ошондо сот үй камагын гана тандаса болот эле. Азыркы учурда сот мыйзамга баш ийбей эле мыйзамдын талаптарын аткарган жок. Демек шаардык соттун чечими жана жогорку сотко чейин барганга чейин Адахан Мадумаров абакта болушу мүмкүн. Өкүм ошондой окулду. Эми алардын ыраазычылыгына жок дегенде ушундай орозо күндөрү деле
акыйкат менен мыйзамдын негизинде 359 беренесинин талаптарын аткарып туруп жаза болот эле да. Одоно бузуулар болуп атат бияктан. Иши шаардык сотто жана жогорку сотто качан каралышы мүмкүн? Эми өкүмгө тараптар 1 айдын ичинде даттанса болот. Сиздер даттаңыздарбы? Даттанабыз, эми биз балким бүгүн, то есть эртең даттана турган болсок, балким прокуратура өзүнүн сунушун 1 айдан кийин келтире, ошо менен 1 айдан камакта отурат, андан кийин дагы шаардын сотунда каралып атканда процесс. Ошо учурда дагы эле камакта отурат. Мүмкүн болсо дагы бир суроо, жана алдамчылык беренеси боюнча ошол 50 000 доллар жөнүндө сөз болду эле, ошону кайра калыбына келтирүүгө милдеттендирилдиби же ал боюнча сөз болгон жокпу? Ал боюнча 2 эпизод менен күнөөлүү деп таап атпайбы приговор менен, өкүм менен. Демек 50 000 долларды кайтарып бериш керек болобу же андай эмеспи? Жок, азыркы учурда ооба, эгер эскертүү менен өткөн болсо деле кайтара турган болот. Талаптар ошондой, мыйзамдын талаптары, бирок эми бул жерде эч кандай далилдер чыккан эмес, табылган эмес, бирок кандай өкүм чыгарылганын биз өзүбүз таң калыштабыз. Рахмат пикириңизге.